Пенсионер, инвалидности деген жерден болобу чоңбуз. Бурулкан Айтбаева Нарын облусунун Ат Башы районунан келди. Туубаса жүрөк оорусу менен жабыркагандыктан маал менен Бишкектеги кардиология борборуна көрүнүп турат. Бир жумадан бери ооруканалап жүргөн бейтап убактымдын көбү кезек күтүүгө сарпталды дейт. Поликлиникада аябагандай очередь көп. Бүт региондордон келет экен. Бүт региондордон келип, ошо очередке турабыз, очередтен обязательно направление менен келиш керек экен. Эгер ошо каржың аз болсо, а направлениени алууга тияктан өзүбүздүн местный жительство ардан алып келгиле дейт, аяктан алууга мүмкүнчүлүк жок. Барбагыла дейт. Өзү бизге көрүнгүлө, бизден дарылангыла дейт аяктачы. Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна жыл сайын өлкөнүн бүт аймагынан 10 миңге жакын бейтап көрүнөт. Бирок көпчүлүк жарандардын Бишкекке чейин келүүгө шарты боло бербейт. Андыктан улуттук кардиология борбору көчмө дарыгерлер тобун түзүп, жерлердеги тургундардын жүрөгүн акысыз текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бактык Эргеш Төрөбаевдин демилгеси менен ошо 2012 жылдын ноябрь айынан ошол бир жакшы жумушту баштадык. Ошол айылдардагы элге түздөн түз ошо жерге барып жардам берүү, диагнозун тактоо, анан кийин туура кеңештерди берүү, жүрөк кан тамыр оорулары жактан. Дарыгерлердин көчмө тобу 1,5 жыл ичинде өлкөнүн 7 дубанынан 20дан ашык айыл кыштактарын кыдырып чыгып, бүгүнкү күндө 7 миңден ашуун адамдын жүрөгүн акысыз текшеришти. Дарыгерлердин айтымында Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынан ар бир экинчи жаран жабыркоодо. Өзгөчө абал өлкөнүн түштүк аймагында курч турат. Ош областында жүрөк кан тамыры менен ооруган адамдардын саны түндүккө караганда аябай көп жолукту бизге. Баарынан дагы жүрөк оорулары жаштар арасында көбөйүп баратканы кабатырлантат. Мисалы, Ош облусунун Алай районунда көрүнгөн өспүрүмдөрдүн көбү оорулуу болуп чыкты. 20-30 жаш баланы көрсөк, анын ичинен бир 20 чактуу жаш балабыз ошо тубаса оору, жүрөк порок менен ооруйт экен. Аларды тирек каршы баардыгына ошол биздин жүрөк кардиохирургиясына жиберип, аларды ошол операция менен ошо тешиктерди жабыш керек. Жүрөк кан тамыр ооруларынын көбөйүшүн кардиологдор биринчи кезекте бийик тоолуу шартка байланыштырышат. Андан тышкары туура тамактануу, жашоонун сергек мүнөзүн жүргүзүү керектиги кур сөздөр эмес. Чылым чегүү, арак ичүү туубаса ооруларынын жаралышынын түздөн түз себепкерлери. Тубаса пароктор, балдардын начар төрөлүшү, анемия менен ар түрдүү оорулар менен төрөлүшүнүн эң бир чоң себепчиси болуп, алкоголь менен ошо чылым чегүү эсептелет. Жүрөктү сактап узак өмүр сүрүүнүн дагы бир жөнөкөй сыры. Бул жакшы мамиле. Дарыгерлер чыр чатактан алыс болуп, бири-биринин жүрөгүн оорутпай жүрүүгө кеңеш беришет.